Саламатсыздарбы? Эфирде Политклиника медиасынын талкуу берүүсү, аны мен Кымбат Турдубекова алып барам. Жогорку кеңештин депутаттары Аманкан Кенжебаев, Мирлан Самыйкожо жана Улан Бакасов укук бузуулар жөнүндөгү кодексине өзгөртүү киргизип, мугалимди кемсинткен окуучуга жана анын ата-энесине айып пул салууну сунушташты. Биз бүгүн ушул тагыраагы мугалимди кемсинткен окуучунун өзүнө жана ата-энесине айып пул салуу туурабы? Биз бүгүн ушул теманын айланасында сөз кылабыз. Бүгүн биздин студиябызда конокто Жогорку кеңештин депутаты Аманкан Кенжебаев менен балдар укуктарын коргоо лигасы ачык коомунун жетекчиси Назгүл Турдубекова болмокчу. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер биздин студиябызга. Алгачкы эле суроом Аманкан агай сизге болсун. Ушу мындай сунушту киргизүүгө негизи эмне түрткү болду? Эми негизи биз муну көп мыйзам катары чыгарган жокпуз, бирок укук тартиби бузуу кодексине кичине өзгөртүүлөрдү киргизели деп атканбыз. Бул жерде жана 102 деген статьябыз бар. Ошол 102 статьяга дроп 1 деп бир кошумча гана бир статьяны киргизгенбиз да. Мунун келишине эми бүгүнкү күндө биздин бала бакырабыздын тартиби, мугалимдер кылган мындай баягы жазаларды кылган нерселер көрүп атат. Бул бүгүнкү күндүн проблемасы да. Ошон үчүн ушуларды чечиш үчүн ушул мыйзамды алып чыкканбыз. Анан мыйзамды алып чыккандан кийин дагы көп талкуу болуп калды. Биз эксперттер менен бүт жерден сүйлөштүк. Анан каршы чыккандар да болуп атат. Ошон үчүн биз бүгүн көп чакырып, буну биз баягы күндө мына Назгүл айым менен сүйлөшкөнбүз. Тегерек стол кылып ошол жерден бир чечсекпи депчи. Ага чейин биз уже сүйлөштүк. Прокуратура кызматкерлерин, Ички иштер министрлигинин кызматкерлерин баардыгын чакырып алып, ошо кээ бир нерселерин жокко чыгарып, ошо тартипке алып келдик бул мыйзамды. Жакшы, Назгүл айым, ушул негизи эле мугалимди кемсинткен окуучуга жана анын ата-энесине айып пул салуу туурабы? Бул демилге мындай туура эмес деп айтып кеткенбиз. Себеби биз балдар менен окуучулар менен көп 30 жылдан бери иштейбиз. Ата-энелер менен да 30 жылдан бери иштейбиз. Мугалимдер менен да 30 жыл болду иштегенибизге. Анан маселе мындай болуп атат да, бул жерде элдер ойлошот да, мындай бүт окуучулардын баардыгы деген ушу мугалимдерге ушундай агрессивдүү бир мамиле кылат деп. Бул деген бир-эки окуя болсо болот. Болгондо күнү дагы бул ал жерде мугалим, бийлик деген мугалимдин колунда болуп атпайбы? Ал өзү деген моралдык, физикалык жактан аябай чоң адам болгондон кийин ал өспүрүм балага караганда өзүнүн колуна кармаганга, мындай эгерде кандайдыр бир конфликт болуп атса, аразашуу болуп атса, өзүнүн колуна кармаганга ал милдеттүү да. Анан эгерде окуучу болбой эле агрессивдүү болуп, мындай хулигандык бир иш-аракеттерди эме кылып атса, анда ал ошол эле бүгүнкү күндө кайсы мыйзамды албасак, жоопкерчиликке тартуу боюнча мыйзамды албасак, ал жерде ошол окуучу баланы урбай, мындай сокпой, тилдебей, басмырлабай, ошол жерден эле жанагы инспектор по делам несовершеннолетних деген бар, ошону чакырып, ата-энесин чакырып биринчи заматта ошол жерден эле акт составить этип эле ата-энесинин колуна өткөзүп берип, анан ошол комиссия по делам детей деген бар, балдар жөнүндө комиссия бар, ар бир акимчилик деңгээлинде, ошонун деңгээлинде бул маселе каралат да. Бүгүнкү күнгө чейин ушундай окуялар ошол комиссиянын алкагында каралат да. Анан биз бул жерде ушул бүгүнкү күнү биз айтып атпайлыкпы, бул окшош азыркы болгон мыйзамды кайталап атат, дублирование болуп атат депчи. Ошондуктан бул мындай керексиз, мындай ашыкча мыйзам. Бирок ошол учурда биз депутаттардын мындай алар коптондуп атпайбы, мындай коркушуп, чыныгы ошо мугалимдерге карата чын эле коопсуздук чөйрө мындай төмө кыскарып кеттиби депчи. Биз айта кетмекчи, бүгүнкү күнү чын эле ошо өспүрүмдүн ортосунда жана мугалимдин ортосунда түшүнүксүз бир окуялар көп болуп атат. Анын себеби мугалимдердин потенциалы, профессионалдык потенциалдары төмөндөп кетти да. Эгерде мурун мугалим болуш үчүн мындай жакшы окууну бүтүп, практикадан өтүп, ошо бүт стандарттарды алар стандарттарга үйрөтүлчү, мугалимдердин этикасы деген эмнеге деген ошол үйрөтүлчү да. Анан айтып кетет элем, ар бир класстан мурун класс жетекчиси активдүү түрүндө иштечү. Бүгүнкү күнү ал кыскарган. Анан бүт көйгөйдүн баары мектепте эгерде мисалы үчүн балдар тараптан кандайдыр бир
туура эмес бир иш аракеттер болсо, же болбосо бала деген оор кырдаалга учурап калса, аны деген социалдык педагогко эле үйүп коет. А класс жетекчилер мурункудай иштебей калган да. Ошол жактан дагы биз мындай балдарга карата тарбиялоо маселеси деген тарбиялоого кийинчерээк токтолобуз. Ошондуктан биз айтып атабыз, бүгүнкү күнү азыр депутаттар ошо коюп аткан маселе ал деген бар. Эгерде өспүрүм баланы ал мындай мыйзам бузса, өтө оор мыйзам бузса, бирденкени талкалап, мындай мугалимди уруп койсо, анда бүгүнкү күнү ушу кайсы жаза кодексин алабызбы, кайсы бир ушу тийиштүү мыйзамды албасак, ал жерде түзмө-түз өспүрүм баланын жоопкерчиликке тарта турган механизмдери бар. ата-энеси аркылуу, балдар жөнүндө комиссия аркылуу, ушу мектептин чөйрөсүндө деле көптөгөн механизмдер бар да. Жакшы агай, негизи ушу ата-энеге айып пул төлөтүү менен окуучунун укуктарын чектелген жокпу окуучунун? Мындай кылгачы, биринчиден Азгүл аябай туура айтып кетти. Маселенин баарын туура жагынан кол коюп кетти. Биз бул боюнча да мындай сүйлөшкөнбүз. Эми негизи эле мындайда суроо келгенде ар бир жерде ушу суроолор берип атат. Ушул тиги алган штрафыңар депчи. Биз штраф алып мамлекетти байытай деген оюбуз жок. Акча алабыз деген деле оюбуз жок. Бирок ошол жанагы бузулуп кеткен балдарды кичине гана болсо тартипке чакырып коелу деген маселени көтөрүп жатабыз. Назгүл айым аябай туура айтып кетти. Бүгүнкү күндө бул закондордун көбү жери жазылган, көбү жери бар. Биз эксперттер менен муну аябай мен жана сизге айтып кеттим, талдап чыктык. Ошон үчүн көп жерине изменения киргиздик. Балдардын укугу да колдонбош керек. Бирок бүгүнкү маселе бүгүнкү күндүн бир маселеси болуп турат да. Бүгүнкү күндө болуп аткан маселеден ушуну алып чыгып атабыз. Өзүңүздөр сайттардан көрүп атасыңар, ар кайсы жерде ушул чыккан маселелер болот. Мен бир нерсени айтып кетейин, жана Сузактагы эми ал жерде мугалим мыйзам чегинде жооп берет, аны биз туура түшүнүп турабыз. Бирок ошол 6-7 класстын же 10 класстын балдары мугалимди пошолту деп атса, же болбосо башка сөздөр менен грубить этип атса, бул туура эместиги да. Ушуну бүгүн ошол барган жерде ушул улуу балдарды дейличи, ошо тартипке чакырып, мына силер эметпесеңер ата-энеңер дагы ушундай мыйзам менен тартылат деген бир коркунуч иретинде, же болбосо тартипке чакыра турган иретинде гана бул мыйзамды чыгарып жатабыз да. Анан сиздер ушул мыйзамды сунуштардын алдында окудук, карап чыктык деп атпайсызбы? Анан чет мамлекеттердин дагы практикасын да карадыңызбы? Назгүл айым баягы айтты, Россиядан один к одному деди. Мына мен атайын федеральный законду ала келдим. Россиянын закону бул мыйзамды алып чыгышкан экен, бирок бул жерде колдоо таппаптыр бул. Жок, колдоо таппай, бул азыр кайра кирип атат. Ben уже российский коллегалар менен сүйлөшүп келдим, парламенттик менен. Бул жерде эмне үчүн колдоо таппай калган экен? Бул жерде мынакей статьялардын баарын көргөзүп кетейин. Бул жерде 50 миңден 100 миңге чейин штраф салынган экен. Если нарушение болуп турган болсо, мына статьясынын 6-чысы киргизген немесин күтейин. Привлечение тяжкой средней тяжести вреда здоровью либо иных тяжких последствий наказывается лишением свободы на срок до 6 лет деп киргизген экен. Булардыкы кичине Россияныкы аябай грубыйраак, балдардын укугу дагы каралбай калган экен. Булар кичине өтө грубыйраак кылган экен. Бул мыйзам кайра эле көтөрүлүп, ал мындай жеңилдетилип, кайра ошо кирип аттыр эмеге Россиянын ошо биздин эле коллегаларыбызга. Бул мыйзамды мен атары көтөрө келдим. Анан сиз айтып аткандай жанагы эме боюнча кээ бир жерде кайталоолор болуп калды деп атпайбы? Ал мыйзам боюнча да биз уже таблицабызды алып чыктык. Мына бүгүн уже өзүбүздүн чыгарган чечимдерибизди чыгарып атабыз. Эксперттерибиз берди. Мына часть 1 прилагаемый статьи 102.1 санкции цифру 30 изменить штрафы 10 деп киргиздик. Азыр 10 гана показатель деп туруп, анан экинчи, үчүнчүдө 30 жана 50 деген болчу, аны биз алып салдык мыйзамдан. Андан кийин жана иш козголот деген мыйзам бар болчу, аны дагы биз алып койдук. Бул кичине баягы мурунку статьяларда бар экен, ошого мындай шайкеш келип калат экен да. Ошон үчүн баарын алып туруп, азыр уже биз окончательный чечимине келип, мына экспертти алып, эми экинчи кароого алып чыгалы деп атабыз да. Акыркы чечим болгондо кандай токтолдуңар? Ошондо канча айып пул төлөйт? Акыркы болсо болгондо 10 расчетных показатель дебиз, бул 1000 сом тегерегинде болот. Экинчи, үчүнчүнү алып койдук эмелердин баарынчы. Анан жанагы повторный деп бергенбиз, андан кийин жана укук бузуулар боюнча камакка алынат дегенде жери бар болчу, 3 күндүк же 5 күндүк депчи. Ал статьяны алып койдук биз азыр мыйзам чегинде. Мен айтып кетем, ушундай демилген деген Казакстан өлкөсүндө каралган, алар алышкан, мындай бирок алар окуучунун жоопкерчилигин көтөрөрдөн мурда алар биринчиден ушу
мектептин директорун жана мугалимдердин жоопкерчилигин кайрадан мындай эме кылышты да, жогорулатты. Себеп деген алар мындай деп айтып атышат да, бала деген бала да 18 жашка чейин ал толук кандуу өзүнүн мындай ан сезими дагы чоң адамдай эмне болуп атканын анализ бергенге мүмкүнчүлүгү болбойт. Анын психикалык ден соолугу ошого мындай ошондой болуп калган. 18 жашка чейин толук кандуу психикалык ден соолугу мындай не сформирован дейт да. Мугалим болсо атайын окуудан өткөн, мугалим болсо директор да атайын окуудан өткөн, алар атайын даярдоо бир курстардан өткөн. Ошон үчүн балалар менен салыштырма алардын мындай түшүнүк жагынан, сезим жагынан, анан мыйзам жагынан дагы алардын мындай түшүнүгү дагы тереңирээк болуш керек, сезими да кененирээк болуш керек. Анан балдарга салыштырма алар деген стресске дагы туруштугу да бекемирээк болуш керек депчи. Ошондуктан алар ошо кайрадан мектептин кайрадан ошо директордун жана мугалимдердин жоопкерчилигин алар аябай жогорулаткан. Андан кийин ана балдарга карата дагы алар жоопкерчилиги көтөрүлсүн деп аны дагы ошондой маселени киргизишкен да, аны алар мыйзам чегинде көтөргөн. Бирок мен айтып коет элем, ар бир өлкөнүн өзүнүн контексти болот да. Мисалы үчүн Россияда болгон мыйзамда жана Казакстанда болгон мыйзам түзмө-түз Кыргызстанга алып келиш болбойт. Эми себептен мисалы үчүн бизде эгерде анализ кылып калсак, Нассат комитетинин билдирүүсү боюнча быйыл Кыргызстанда бизде жакырчылыкка түшүп калган адам калкыбыз 70%га чейин жетти дейт да. Такыр жакыр кедей болуп калган адамдар алар 25%га түштү дейт. Эми ушу жылдын аягына чейин 38%га чейин түшөт дейт да. Бул эмненин билдирүүсү. Эгерде Россия менен Казакстанды алсак, ал жерде миграция кеткен ата-энелер аз да. Ал жерде эгерде бийлик кандайдыр бир маек түзөм, кандайдыр бир штрафтык санкциялар киргизем десе, жоопкерчилик тартам десе, ал жерде ушул субъект бар да. Бизде болсо ар бир 4-үчү үйлөрдө ата-эне жок. Алар деген жакырчылыктын себебине балдарды таштап коюп кетип калышкан. Анан бизде мындай чыныгы биз Россия менен салыштырсак жана Казакстан менен салыштырсак, бизде жакырчылыкта жашаган ата-энелер абдан көп да. Керек болсо жанакы школьный форма киргизилсин деп атпайбы 1-сентябрда баштап. Азыркы ушул маалымат чыккандан бери ата-энелер бизге кайгысы менен мындай кайрылып атышат да. Биз кантип сатып алабыз? 2000 сом эмес, ал форманын 2-3-4 миң сом турат жакшы форма. Бир форма сатып албак тура биз 1 мешок un сатып алганга акчабыз жок депчи. Ана мен ойлойм, мындай акча аркылуу эмелерди, штрафтык айыптарды көбөйтсөк, ошого көбүрөөк басым кылсак, анда биз мындай бала ошо мектептин ортосунда, ата-энесинин ортосунда калып калат дагы. Үй бүлөгө бүгүн 1 миң сом, бул абдан чоң көп акча да. Бала деген кысылып, анан бала деген өспүрүм болгондон кийин анын гормоналдык тарабынан ден соолугу абдан эме болуп турат, импульсивдүү болуп турат да. Өспүрүм бала деген бул эмне деген бала? Бул жакын арада бул чоң мындай толук кандуу мындай инсан болом, жаран болом. Анан ал деген кичинекей балам эмесмин, анан мен менен кичинекей балам менен сүйлөшкөндө эч ким укугу жок деп, ал ошого даяр болуп турат да. Анан эгерде мугалимдер айтып атпайлыкы, мектептерде мугалимдердин потенциалы абдан төмөндөп кеткен депчи. Алар мурун мектепте эң начар окуучу болгон мугалимдер, окуучулар бүгүнкү күнү мугалим болуп келип атат да мектептерге. Алар балдарга карата жакшы мамиле кылбаса, өспүрүм бала сөз түрүндө өспүрүм бала болгон үчүн ал мындай стресске жооп мындай туруштук бере албаган бала болот да. Ошонун организми ошондой түзүлгөн. Ал түзмө-түз сөз түрүндө айтышат. Анан алар деген акт жазат, мына сени айыпка салып штраф берилсин дейт. Анан бала деген штраф төлөбөш үчүн үйүнөн качып кетет. Деген үйүнө барса, ата-энеси аны уруп сабашы мүмкүн. Сизге суроо берейин. Анан баласын уруп сабагандан кийин бала каяка барат? Ал барып өмүрүнө кол салат. Же болбосо үйүнөн качып кетет, же болбосо бир жактан барып уурдайт да. Себеби деген бул жерде эгерде ушундай айыпты салсак, өтсөк деген ишеним ушу мектеп менен, ошол эле класс жетекчи менен, ошол мугалим менен өспүрүм баланын ортосунда, жана өспүрүм баланын ортосунда, жана ата-энесинин ортосунда ишеним пайда болбойт. Кайрадан мындай көрөлбастык болуп, жеп көргүнчү болуп. Анан биз айтып атабыз, бүгүнкү күнү эң негизги максат бул деген ишенимди түзүү. Эл менен бийлик менен, эл менен бийликтин ортосунда, ата-эне менен мектептин ортосунда. Анан мен айтып атпаймынбы, мисалы үчүн биздин коомдук фондубуз мындай жөнөкөй үй бүлөдөн келген бала эмес, жанакы көчөдө жашаган наркоман балдар менен, арак ичкен балдар менен, көчөдө такыр эле 5-6 жыл окуган балдар менен биз иштейбиз. Ана ошолорго биз чыдап,
Биз ушунчалык өзүбүздүн мээримизди берип, көрсөтүп, ушул жерден ал маселеге кайрылабыз кийинчерээк. Ушул жерден ошолорго биздин алыбыз жетип атат да, ошолорду тарбиялаганга. Анан алар мектепке кадимки жашына кагып, кайра мектепке киргизип коюп атабыз. Ата-энелер ушунчалык ыраазы болуп, мугалимдер ыраазы болушот. Анан биз айтып атабыз, эмне үчүн биз мындай өзүбүздүн ишибизди сүйгөн адамдар ошол балдарга алыбыз жетип атат, ошого чыдап атабыз. Анан мугалимдер болсо жашынакай таза балдар менен иштейт, үй бүлөдөн келген балдар менен иштейт. Ошого эгерде алы келбесе, анда мугалимди жумушунан бошотуш керек. Ал деген значит ал деген балдарды сүйбөйт, жумушун сүйбөйт, мектепти жакшы көрбөйт. Анда ордун бошотуп эле кете бериш керек. Аманкайым агай, ушул жерден Назгүл айым жакшы маселени көтөрүп өттү да, мугалим менен окуучу менен ата-эненин мамилеси тууралуучу. Анан негизи бул мыйзам ишке аша турган болсо, бир жагынан ата-энесинин, бир жагынан мугалиминин кысымына кабылып, ортодо окуучу эзилип калбайбы, кыйналып? Негизи мындай айтып кетеличи, Назгүл айым, сиз өзүңүз айтып кеттиңиз, жоопкерчиликти көтөрүү маселеси депчи. Бүгүнкү күндө мындай башка региондордо, алыскы региондордо көп эл мигрант менен чыгып кеткен. Ошонун баары балдарын бир туугандарына, чоң ата, чоң эне, тайнесине калтырып кетип атат да. Бүгүнкү күндө мындай ачык айталычы, ошол калтырган киши өз баласын карайбы же бир тууган баласын карайбы? Ушул жерден бир жоопкерчиликти көтөрүш керек. Бул маселени может туура коюп атсаңар, биз мында туруп, ушу жеринен муну көрүп келип атабыз. Андан тышкары, сиз айтып атасыңарбы, биздин алыбыз жетип атат, ошо балдар менен иштегенге депчи. Биз деле ойлойбуз, мамлекеттин да алы жетет го депчи. Бүгүнкү күндө өзүңүз билесиз, 100 миңден ашык мугалимдерибиз бар. Бүгүнкү күндө ошолордун потенциалын көтөрүшүбүз керек. Бүгүнкү күндө бул боюнча мамлекет деле өзүнүн жумушун алып барып атат. Эми эң биринчиси болуптур, бүгүнкү күндө баары такалып келди, айлыкка такалчу эле. Кудайга шүгүр, мына айлыкты четинен көтөрүлүп атат. Эми бул жерде андан тышкары башка билесиңер, бул тоолуу райондордо жана высокогорье менен 50%, 30%га чейин дагы дополнительный айлык алышат. Биз бир нерсеге мен Назгүл эжеге мындай макул болом, бул жанагы ушу мугалимдердин потенциалын көтөрүп, жана психологдорду алып, ушул жумушту алып баруу деген маселесин көтөрүп атабыз да. Муну менен баарыбыз иштешибиз керек да. Балдар биздин келечегибиз. Ошон үчүн астыга жылуу үчүн биз мамлекет, эл, ата-эне баарыбыз чогултуп бирге ушул жумушту алып барышыбыз керек. Азыр бири-бирибизге шылтап коюп, сен күнөөлүү, мен күнөөлүү, бул иштебейт деген туура эмес. Биз бүгүндү биришибиз керек. Ата-эне да биригиш керек. Мына азыр мындай айталычы, мугалим бул билим берет. А тарбияны ата-эне бериш керек да. Тартипти, хорошо, мугалим сактасын, тартипти, билимди. Бирок ата-эне дагы ушу тарбия берип, ошо балага кызыктар болуш керек да. Мен дайыр жолу айтып кетейин, бул биз мыйзамды чыгарып алып, биз ушу мамлекетке акча көбөйтүп, ошо 1000 сом төлөй албайт деген маселе турган жок. Бул жерде ошо балдардын ичине тентек балдар, мен муну ачык эле айтып кетейинчи, дайыр жолдон сүйлөжөгө. Жана башында өзүңүз туура айтып кетсеңиз, бул бүт балдарга мындай таралбайт бул. Бул жана өзүңүз айтып кетсиңиз 70%га чейин депчи. Бул бүгүнкү күндө бир 15-20% ичинде гана туруп турган маселелер. Муну мен ачык айтып кетейин, давайте жашырбай эле ачык айталы. Эми колунда бар ата-энелер бар экен, чөнтөгүндө акчасы бар ата-энелер бар экен, балдарына бүгүн мындай тарбияны жакшы берсе, ал эми любой ата-эне ушу барып мугалим менен уруш же айтыш деп туруп тарбия бербейт да. Бирок жана анча-мынча утуруп калган, чөнтөгүнө акчаны салып койгон, кымбат сопкан телефон чөнтөгүнө салып койгон балдар бүгүнкү күндө кичине туура эмес, жана замандын өзгөрүлгөнүнө жараша жаман жакка кетип баратабыз да. Биз ушуну гана ойлоп атабыз, ушуну тартипке алып келсек, кичине мугалимдин статусун карап койсок деп коелу. Андан кийин ошол сабак берген мугалим менен агай эжелерди айталы. Алар да ата-эне. Алардын да бала акырасы бар да, алардын да ою жакшы болуш керек. Биздин баарыбыз оюбуз жакшы болуш керек. Мен ошон үчүн бул ойлоп атам, бул мыйзамды биз жана мамлекетке атайып келип, же бирөөнү атай наказание кылабыз деген бул закон эмес. Бул кичине гана тартипке чакырсакпы деген гана маселе менен ушуну алып келип атабыз да. Көп маселелер бар да, чогуу иштешибиз керек, рулуу солгубуз керек, жер-жеринде иштешибиз керек. Сиз айткандай Назгүл, биз көрүп атабыз мыйзамдардын баарын, кээ бир жерде иштебеген мыйзамдар да бар. Бирок ушунун баарын чогулуп алып, бирге астыга жылышып кетип иштетишибиз керек. Буга биз дагы жардам берсек болот, эми биз эмес, бул кыргыз эли баары бирдей кирсе. Биз эми кыргыз мамлекети кичине экономикадан артта калып келаткан себебибизби, бирок биз деле ошо аракет кылып атабыз, ушу башка мамлекетте жакшы жасасак, балдарга жакшы билим берсек, ушу башка жерден жакшы билим алса, биздин балдарыбыз жакшы сайын ой менен кетип баратабыз да. Ошон үчүн себепкер гана болуу негизинде ушул мыйзамды алып келип атабыз. Бул боюнча жанагы өзгөртүүлөрдү биз киргизип атабыз. Азыр кээ бирлери статьяларын алып атабыз. Кудайым бурса иштеп кетсе, ойлойбуз буну
Мен бүгүн көчө күнү Ички иштер министрлиги менен жана прокуратура менен да сүйлөштүк. Кээ бир мыйзамдарын алдырышталар. Бирок алар дагы ошо биз иштегенге, ошолордо барып чогулуш кылганда ошо балдарга айтабыз деп атат. Жана инспектор по несоответственности, мына мондай мыйзам ата-энеңерди дагы ушундай наказание болот деген сөз менен коркутуу иретинен айта турган маселе да. А если мунун баарын талкуулап отурсак да, проблемаларыбыз көп. Мен айтып кетсем болобу, азыркы сиз айтып атпайсыңарбы, балдарды ошо балдарды айыпка тартыш керек депчи. Эми бүгүнкү болгон мыйзам чегинде эле ал жерде деле ата-энелерди жоопкерчиликке тартса болот, ошо штраф аркылуу. Бизде жанагы комиссия по делам детей бар эмеспи, ар бир акимчиликтин деңгээлинде. Бүгүнкү күнү эгерде сиз депутат катары мониторинг кылсаңыз, кайсы акимчилик канча жолу ушул комиссиянын жолугушун канча жолу өткөзүү деп. Көбүнчө райондордо Бишкек эле иштейт, Бишкек районунда көбүрөөк иштейт. Балким дагы бир областтарда бир нече райондор иштейт. Абдан жооптуу акимдер иштеген жерде. Негизи эгерде башка областтарда карасаңар, ал жерде ошондо ал комиссиялар такыр иштебейт да. Анан биз айтып атабыз, андан көрө ошол комиссияны иштетпейликпи депчи. Бул бир жактан айтып атам. Экинчи жактан бүгүнкү күнү бизде ата-энелер жана балдар өкмөт тараптан аяр мамилеге абдан муктаж болуп атат да. Эмне себептен? Ушунчалык оор кырдаалга учураган үй бүлөлөр көбөйүп кетти да. Биздин фондко күнүгө 10 чакты үй бүлө кайрылышат жардамга. Анан биз айтып атабыз, эгерде эмне үчүн бүгүнкү күнү мугалимдер бүгүнкү кыйналып атат да. Мен түшүнүп атам сизди, мугалимдер кыйналып атканын сиз байкап атасыңар. Себеп үй бүлө институту бизде урап баратат да. Бизде ошо мугалим бүгүн мурун балдарга бир кандайдыр бир билим берип үйдөн жиберсе, үйүндө ата-энеси аны кайра бекемдеп, бала менен кайрадан сабакты окуп, тарбиялап, кайталап кайра жиберчү. Бүгүн бала үйүнө кетсе, үйүндө эч ким жок. Туугандары эле бар, бирок туугандары бала деген көп учурда деген мындай көп ата-энесинин керектүү болгондо керек эмес болуп калат. Себеби ал баланын үй бүлөнүн өзүнүн эмелери бар да, түшүктөрү бар. Анан биз айтып атабыз, бүгүнкү күнү эгерде биз ошо жогорку кеңештин деңгээлинде дагы азыр балдар жөнүндө жаңы балдар жөнүндө кодекстин жаңы редакциясы каралып атпайбы? Бирок тилекке каршы ушул депутаттар жакшы түшүнбөй атат да, ошол кодексти колдоп бербей жатат да. Анан ошол кодекстин ичинде кадимкидей жакшынакай ар бир айыл өкмөтүнүн деңгээлинде үй бүлөнү колдой турган, балдарды коргой турган социалдык кызматтар түзүлмөк да. 700 социалдык кызматкер киргизилмек. Ошону биз киргизе албай канча жыл болду. Биз Кыргызстан эгемендигинин болгонуна канча 30 жыл болду. Ошо 30 жылдан бери бир дагы ушу үй бүлөнү колдой турган, балдарды коргой турган социалдык кызматкерди такыр киргизе албай калдык да. Ар кандай себептер табылат. Анан ушу балдар үнсүз болгон үчүн балдарга ошо маселе жеткенден кийин деле бүттү. Баш тартышат, кандайдыр бир себептерди табышат. Бул эмне себептен? Себеп деген балдарга байланган бир социалдык кызматтар болобу маселе болгондор көп учурда ушул коррупция менен байланышкан да. Канчалык адам алсыз болсо, кайсы бир сфераны албасак, ошол жерде өкмөт тараптан көбүрөөк акча бөлүнөт. Бирок деген алар мындай туура эмес уюштурулган үчүн ошол жерде акчаны өңтүргөнгө көп эмелер болот да, себеп эмелер мүмкүнчүлүктөр. Каражат маселесине токтолсок, анан биз айтып атабыз, ошо каражат жагын карасак деген, мисалы үчүн биз айтып атабыз, бүгүнкү күнү биз ошол жерден социалдык кызматкерлерден экономия кылабыз деп, биз башка жактан көп нерселерди жоготуп коюп атабыз. Мисалы, ошол мектепте болгон араздашуулар болобу бир жак. Эки жактан бүгүнкү күнү күн сайын биз маалымат алабыз. Балдар зордук зомбулукка күн сайын учурап атышат. Мына күн сайын бизде балдар кандайдыр бир кырсыкка учурап атышат. Же болбосо деген ал дагы жергиликтүү бийликтер өз убагында ошол маселеге көңүл бурбаган үчүн, аны ал маселеге көңүл буруш үчүн ал жерге социалдык кызматкерлер керек. Себеби бизде мыйзамдар чыгып атат, күнүгө эле жазылып атат, анан токтомдор чыгып атат. Айыл жеринде ошол токтомдорду, мыйзамдарды ишке ашырыш үчүн бизде социалдык кызматкерлер жок болуп атат. Мына Таласта бир күндө 4 бала сууга чыгып кайтыш болушту. Эгерде социалдык кызматкер, балдардын укугун коргой турган социалдык кызматкерлер болгондо, алар деген ошондо ар кандай түшүндүрүү мындай иштер өткөзмөк. Туура пайдаланалы. Аманкан агай, сизге суроо бергим келип атат да, ошол айып пул деп айтып атпайсызбы? Анан негизи ушул айып пулду ата-энелер төлөй алабы? Бул мен жаңа айтып бердим, бул эми 100% бул ошол ата-энелер төлөйт деген маселе эмес.
Мен дагы бул жолу кайталап коем, бул бир 15-20% гана ушул гана чектелген гана маселе да. Ошолорда кичине ошо айып пул менен кичине коркутуу иретинде гана кармайсыз атасыз. Бул эме мен сөзүңөрдүн төркүнүн туурашын турам. Бул силерге айтып келесиңер да, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү айтасыңар. 4-5 балалуу бол деген маселени айтып атасыңар. Эми мен мунун баарын туура түшүнүп турам. 4-5 балалуу болгон ата-энелердин балдарын тартиптүүлүү болот. Алар угат, бирин-бири агасын, иниси көрүп өсөт. Бүгүнкү күндө мындайда уже мындай иман жолунда айтып кетеличи. Бүгүнкү күндө кыргыздар бирден балалуу, экиден балалуу болуп гана ошого да жетип калбадык азырчы. Анысы алар эрки өсөт. Ошон үчүн биз муну айтып атабыз. Бул эми жерде бир 15 гана 20% гана тиешелүү гана маселе да булчу. Жакшы, мен акыркы суроомду экөөңүздөргө тең узатайын, ошону менен талкууну жыйынтыктайлы. Негизи эле ушул акыркы учурда мугалим менен окуучунун ортосунда пикир келишпестиктер жаралганын көп эле көрүп атпайбызбы? Анан эмне үчүн мындай жагдай түзүлүп атат? Буга ким күнөөлүү? Мен айтып кетейинби адис катары? Мен өзүм биринчи кесибим мугалим болот, анан экинчи кесибим юрист болот. Биринчиден сабактар абдан кызыктуу эмес да. Балдар келгенде мугалимдер жөн эле окуп берет китептен, балдарга кызыктуу эмес, же болбосо бизге окуучулар кайылып айтышат да, эжекелер бизге задание берип коюп чыгып кетет да, өзү барып чай ичип кете берет депчи. Ошондой окуялар бар жок эмес биринчиден. Экинчиден эми мугалимдердин көбү, эгерде профессионалдык потенциалдарын карасаңыздар, алар мындай башка жакта жумушка албай калып, алар ошо мугалим болуп иштеп келген эмелер да, мугалимдер. Анан өзүнүн жумушун жакшы көрбөйт. Эгерде ошол жумушун сүйгөн адам болсо, жакшы көргөн болсо, ал сөз түрүндө балдарга мындай уктабай, күндүр түндүр уктабай сабакты жакшынакай даярдап келип, балдарга ошондой кызыктуу сабак өтсө, бала деген бала да. Анын деген кадимкидей өзүнүн возрастына карап да, мисалы өспүрүм балдарга канчалык кызыктуу маалымат берсең, алар ошончолук сага жакындайт да. Ошондуктан мен ойлоп атам, бүгүнкү күнү ошо негизи билим берүү системасын кайрадан карап чыгыш керек. Программалар бизге абдан балдарга карата абдан көп, оор, кызыктуу эмес, мындай көтөрө албайт ушул көп маалыматтан. Мугалимдер дагы өзүнүн жумушун дагы эгер аларга жеңилдетсе, мына айлык манайын көтөрүшпөдүбү? Бирок ошол учурда алардын мындай керектүү эмес жанакы бюрократиялык бир процедураларында алып коюп, кичине мугалимге көбүрөөк эркиндик берсе, мен ойлойм алар балдарга жакшы сабактарды, кызыктуу сабактар даярдаганга алардын мүмкүнчүлүгү болот. Ана мотивация маселесин да караш керек да. Ар бир мугалимге деген мисалы үчүн канчалык балага жакшы мамиле кылсаң, канчалык балага карата кызыктуу сабак даярдап берсең, анда сага деген айлык манайын көтөрөбүз, премия болот, алганда конкурстарга жиберебиз деп мотивация кылып турса, кадимкидей атмосфера деген өзгөрүлөт да. Андан тышкары мен айтып кетелем, ар баланы, ар бир окуучуну мектептен үйрөтүш керек, кандай укуктары бар экен, анан кандай милдеттери бар экен депчи. Эгерде ал укугу денесине кол тийбес укугу бар экен билсе, ал эч вакытта башка балага кол көтөрбөйт. Себеби анын укугу да бар деп туруп, ошол чекти билип турат да. Андан тышкары ар бир мугалим дагы ошондой билимдерди алып, ошого колдонсо, андан тышкары ата-энелер дагы ошого үйрөтүлсө, анда кадимкидей ар бир мектепте мындай башкача атмосфера болуп калат да. Себеби биз ушундай долбоорлорду ишке ашырганбыз. Анан эң негизги ар бир окуучуну мектепти бүтүп аткан бүткүчөктө аларды кантип медиацияны өткөрүш керек экенин, кантип араздашууну алдын алыш керек экенин, кантип конфликтсиз бир кандайдыр бир араздашууларды чечиш керек деп ошого үйрөтсө, кадимкидей мектепте атмосфера деген жакшынакай болуп, мындай жакшыртуу жолун өтөт да. Жакшы. Так, мен суроону түшүндүм. Мындай кылып жооп берейинчи. Бүгүнкү күндө ошо билим берүү министрлигинде илгерки союздан бери акан система менен иштеп келатабыз. Негизи ушу биринчи системаны өзгөртсөк жакшы болмок. Кичине бул боюнча кандай десем, зарубежный эксперттерди чакырып, алар менен отуруп сүйлөшүп, ушул жагын өзгөртсөк биринчи туура болмок деп мен өзүмдүн гана личный оюмду айтып кетейин. Андан кичине ата-эне менен мугалимдер биригип бүгүнкү күндө чогуу кызмат алып барыш керек. Бул боюнча дагы мен силерге түшүндүрүп кетейин. Эмне үчүн зарубежный эксперттер деп атабыз? Мына бүгүнкү күндө биз айтып атчак, ККМди киргиздик. Бүгүнкү күндө элдин баары ызы чууда. Биз айтылчу элек, мурда ошо теневой экономикабыз 40% дечилек. Зарубежный эксперттер чыгып келип, мына базарлардан жана магазиндерден бир анализ алып көрдүк. Бүгүнкү күндө 72% деген бааны берип кетти. Значит, андан да көп экен да. Ушундай бир зарубежный эксперттер келип, может биз талдоо, бизге бир жолун өзгөртсө, биз өзгөрүүгө дайынбыз да. Андан тышкары жанагы Назгүл айым айтып кетти, социалдык кызматкер керек депчи. Бул маселе чечиле турган эле маселе.
Bunu деле ойлонуштурсак болот. Эми муну биз министерство менен ушу билим берүү министрлиги менен сүйлөшүп көрөлү. Эси ошо социалдык кызматкер негизи керек болуп, допустим, элдин астыгачылыгы же балдардын ушул укук коргоо же тарбиясы жагынан керек болсо, муну деле колдоп бергенге биз дайынбыз. Мыйзам чегинде алып келсе, биз муну колдоп деле берели. Мунундай эч кандай деле кыйынчылыгы жок болуш керек. Бул негизинен бүгүнкү күндө 100 миңден ашык эси мугалимибиз болсо, ошо бир анча-мынча эксперттерге болсо, бир социалдык кызматкер биз талап болуп деле калбайбыз да. Муну чечсек деле болот. Айыл өкмөттөр бар, местный бюджет бар, башкалары бар. Муну чечсек болот, муну менен карап кетсек болот. Бирок менин бир суранычым ушул эми бала дегенден биздин келечегибиз деп айтабыз да. Бирок мугалим деле мөмөлүү дарак деп атабыз. Бирок ошо мөмөлүү даракты суолтуп албайлы деген эле ойго келтебиз да. Аларга да кичине стимул берип, ошону колдоп койсокпу деген эле ой, негизги оюбуз. Анан эми мен туура түшүнүп жатам, эми ар бир жерде, ар бир министерство алсаң, ар бир жерде өзүнүн кемчилиги бар экен. Бул жерде да биздин кемчиликтерибиз бар, кээ жерлерде. Муну туура кабыл алышыбыз керек. Мына министр да угуп отургандыр, ал деле ошо оюн алаттыр. Бирок мен азыркы ушу быйылкы жаңы шайланган министрге мындай кичине баа берсем болот. Анткени ал ошо чет өлкөдө окуган экен, көп жерлерде ошо иштеп келген экен. Ою жакшы, мындай кыла турган жумуштары жакшы. Эми жаш специалист, эми жаш инсан экен, мен ойлойм өзгөртүүлөрдү киргизеп кой деп турчу. Кичине системаны өзгөртсөк эле астыга жылабыз. Менин акыркы суроом болсунчу, жыйынтыктоочу. Негизи ушул демилге ишке аша турган болсо, окуучунун билим алуусуна, жүрүм турумуна таасир бере алабы? Силер эми бүт баягыдеки кандай гана бир жакшыраак астыга жылалы десек, ар бир жерде бир мындай талдоочулар чыгат да, бул иштейт, бул иштебейт деп, эми астыга акырындап жылбайлыбы. Мен мындай ачып кетейинчи, бүгүнкү күндө буга чейин 30 жыл ичинде биз 110 миңге жакын мыйзам алып турбуз да. Ошол мыйзамдын 100 миңи иштебей турат бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө ошол мыйзамдарды биз инвентаризация кылып атабыз да, ошонун иштеген мыйзамын алып калып атабыз, иштебегенин кетирип атабыз да. Бул эми силердин сурооңорго мен туура жооп берейин сизге чоңуз. Бул биринчи окуудан өттү. Биз концепциясын кабыл алдык. Эми бул экинчи окууга чыгат дагы, ошол жерге жогорку кеңештин депутаттары кагаз түрүндө өзүнүн талкуусун беришет, сунуштарын беришет. Ошол жерде да каралат. Бул эми экинчи, үчүнчүдө чоң талкуу болот. Ошол жерге эксперттер, бүт министрликтин баары келет. Бүт министр жооп берчү, ошол ар бир министрликтен келишет. Эси мыйзам иштеп, туура жолун кабыл алып, туура кабыл алып берсе, анда бул мыйзам иштеп кетет. Туура сунуштарын берсе. Бизде өзүңөр билесиңер, Кыргызстан боюнча бүгүнкү күндө 90 депутатты сотурат. Бул анан өзүңөр билесиңер, бир мандаттуу да болуп шайланган. Бул ошо 36 округтан, Кыргызстанда 3 миллион 600 болсо, 36 округтан келген кишилер бар. Ар бир жерде өзүнүн маселеси бар. Мына мен мында жакында айтып кетейин, былтыр эле ошо Каракулжа районунда аким болуп келдим. Тиги ротация менен ошол Ош областына бөлүнгөндө, ал жерде тоолуу. Мына өзүңөр билесиңер, Алайкуда. Ал жерде дагы ушу миграция кеткендер көп экен. Бала акыранын бар деген айтып кеттим. Ошол бир туугандарында, ата-энесинде, тайнесинде. Анан мен ачык эле айтайынчы, ошол өз баласына жакшы жардам береби же бир тууган баласына. По-моему, биринчи өзүнүн баласын жакшыраак карайт го дейм, экинчи бала калып калат. Ушул жерде мына мен ушу Назгүл айымга кошулам, жана социалдык кызматкерлер керек деген жер ушул жерлер да. Бул алыскы, мына Алай, Чоң Алай, эми мындай кылачы, Ат башы, Актала, ар кайсы жерде миграция. Ушул жерде керек да, бул маселе чоң маселелердин бири. Бүгүнкү күндө биз ушу балдарды коргоп калышыбыз керек. Балдарды коргоп, ушу ата-эне, мугалимдер менен баарыбыз биригип туруп, мамлекет менен биригип туруп, астыга жумуш алып барышыбыз керек. Рахмат. Убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен талкуу берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Политклиниканын YouTube каналына, Facebook баракчасына жазылууну унутпаңыздар. Сак саламатта туруңуздар.